18-бөлүм. Дөөт өзүнүн кишилерин карап чыгып, алардын үстүнөн 100 башы, 1000 башларды койду. Дөөт элдин 3/1 бөлүгүнө Жояпты, 3/1 бөлүгүнө Жояптын бир тууганы Серуянын уулу Абышайды, 3/1 бөлүгүнө Гаттык Итайды башчы кылып элди жөнөттү. Падыша элге: "Силер менен өзүм барам" деди. Бирок эл ага: "Барба, эгер биз кача турган болсок, алар буга көңүл бурушпайт. Жарымыбыз өлсөк да көңүл бурушпайт. Жалгыз өзүң 10 миңибизге тетесиң. Ошондуктан бизге шаардан эле жардам берип турганың жакшы" деди. Падыша аларга: "Силер эмнени жакшы деп эсептесеңер, мен ошондой кылам" деди. Падыша дарбазанын жанында турду. Бүт эл 100дөн 1000ден болуп чыга баштады. Падыша Жояпка, Абышайга, Итайга: "Уулум Абышаломду мен үчүн сактагыла" деп буйрук кылды. Падышанын өз жолбашчыларына Абышалом жөнүндө берген буйругун бардык эл укту. Эл талаага ысрайылдыктар менен беттешүүгө чыкты. Салгылашуу Эпрайым токоюнда болду. Исраил эли Дөөттүн кулдарынан жеңилди. Ошол күнү ал жерде чоң кыйроо болуп, 20 000 адам өлдү. Согуш бүт өлкөгө жайылды. Ал күнү кылыч менен кырылганга караганда токойдон өлгөндөр көп болду. Абышалом Дөөттүн кулдарына жолугуп калды. Ал качыр минип алган эле. Качыр менен чоң бутактуу эмен жыгачынын астынан өтүп бара жатканда, Абышалом эмендин бутактарына чачынан илинип, асман менен жердин ортосунда асылып калды. Астындагы качыры болсо качып кетти. Муну бирөө көрүп Жояпка: "Мен Абышаломдун эмен дарагына асылып турганын көрдүм" деп кабарлады. Жояп муну кабарлаган кишиге: "Сен аны көрүп турсаң, эмне үчүн ошол жерден өлтүргөн жоксуң? Мен сага 10 күмүш шекел жана бир кур берет элем" деди. Ал киши Жояпка мындай деп жооп берди: "Мага 1000 күмүш шекел берсе да, падышанын уулуна колумду көтөрбөйт болчумун. Анткени падыша бизге угуза, сага да, Абышайга да, Итайга да: 'Уулум Абышаломду мен үчүн сактагыла' деп буйрук кылбады беле? Эгерде мен өз өмүрүмдү тобокелге салып, башкача кылган күндө да бул ишти падыша билбей калмак эмес. Өзүң да мага каршы чыкмаксың." Ошондо Жояп: "Мен сага убакыт коротуп отурбайм" деп 3 жебени колуна алды да эмен дарагына илинип турган жаны чыга элек Абышаломдун жүрөгүнө кадады. Жояптын курал көтөргөн 10 уланы Абышаломду тегеректеп алып өлтүрүштү. Жояп сурнай тартты. Ысрайылды кууган эл артка кайтты. Анткени Жояп элди токтотту. Абышаломду алышты да аны токойдогу терең анга таштап, үстүнө таш үйүп салышты. Анан ысрайылдыктардын бардыгы чатырларына качып кетишти. Абышалом тирүү кезинде эле "Менин атымды өчүрбөй турган уулум жок" деп өзүнө падыша өрөөнүндө эстелик тургузуп, ошол эстеликке өз ысымын калтырган. Ушул күнгө чейин ал Абышаломдун эстелиги деп аталат. Садоктун уулу Акимаас Жояпка: "Мен падышага чуркап барып, аны душмандарынан Теңир өзү куткарганын кабарлайын" деди. Бирок Жояп ага: "Бүгүн сен жакшы кабарчы болбойсуң. Жакшы кабарды бүгүн эмес, башка күнү кабарлайсың. Анткени падышанын уулу өлдү" деди. Жояп куштук кишиге мындай деди: "Баргын, көргөнүңдү падышага билдир." Куштук киши Жояпка таазим этти да чуркап кетти. Бирок Садоктун уулу Акимаас көшөрүп Жояпка мындай деди: "Эмнеси болсо да мен да куштук кишинин артынан чуркап барам." Жояп болсо ага: "Уулум, чуркап эмне кыласың? Сен жакшы кабар алып барбайсың" деди. Акимаас: "Мен баары бир чуркап барам" деди. Ошондо Жояп: "Чурка" деди. Ошентип Акимаас түз жол менен чуркап куштук кишиден ашып кетти. Дөөт ошол учурда эки дарбазанын ортосунда турган. Күзөтчү дарбазанын дубалынын үстүнө чыгып, башын көтөрүп, бирөөнүн чуркап келе жатканын көрдү. Ошондо күзөтчү кыйкырып, падышага кабарлады. Падыша: "Эгер ал жалгыз болсо, анда кабар айтканы келе жатат" деди. Тиги жакындагандан жакындап келе жатты. Күзөтчү чуркап келе жаткан экинчи кишини да көрдү. Анан күзөтчү дарбазачыга: "Дагы бир киши чуркап келе жатат" деп кыйкырды. Падыша: "Бул да кабарчы" деди. Күзөтчү: "Басканына караганда биринчиси Садоктун уулу Акимаас окшойт" деди. Падыша: "Ал жакшы киши, жакшы кабар менен келе жатат" деди. Акимаас падышага: "Тынчтык" деп кыйкырды. Анан падышага жерге чейин ийилип таазим кылып: "Мырзам, падышага кол көтөргөн адамдарды колуңа салып берген Кудай Теңириңе даңк" деди. Ошондо падыша: "Уулум Абышалом аманбы" деп сурады. Акимаас: "Падышанын кулу Жояп кулуңду жиберип жатканда дүрбөлөң түшүп жатышканын көрдүм. Бирок мен ал жерде эмне болгонун билбейм" деп жооп берди. Падыша: "Мындай туруп тур" деди. Ал четке туруп турду. Анан куштук киши да келди. Куштук киши: "Мырзам, падышага жакшы кабар. Теңир сага адилеттик кылып, өзүңө каршы көтөрүлгөндөрдүн баарынан куткарды" деди. Падыша куштук кишиге: "Уулум Абышалом аманбы" деп кайрылды. Куштук киши: "Мырзам падыша, сенин душмандарың, сага жамандык ойлоп каршы чыккандардын баары уулуң дуушар болгон нерсеге дуушар болсун" деп жооп берди. Падыша капаланып, дарбазанын үстүндөгү бөлмөсүнө кетип бара жатып, мындай деп ыйлады: "О уулум Абышалом, уулум Абышалом, о Абышалом, сенин ордуңа мен өлсөм гана, уулум." 11-бөлүм.
Менин акылсыздыгыма бир аз чыдап койсоңор боло. Бирок силер мага чыдап жатасыңар. Мен силерди Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам. Анткени силерди бир күйөөгө, Машаякка никелеп койгом. Анын алдына таза бойдон барышыңарды каалагандыктан кызганып жатам. Оба энени жылаан өзүнүн куулугу менен алдап кеткендей эле, силерди да кимдир бирөө Машаяк жолундагы жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтетип, акылыңарды адаштырбаса экен деп корком. Анткени бирөө келип, силерге биз жарыялагандан башка Исаны, силер алгандан башка рухту, силер кабыл алгандан башка жакшы кабарды жарыяласа, силер ага чыдайсыңар. Мыкты элчилерден менин эч жерим кем эмес деп ойлойм. Сөзгө чечен болбосом да билимим бар. Дегинкиси биз силерге бардык жагынан белгилүүбүз. Силерди жогорулатуу үчүн өзүмдү басынтып, Кудайдын жакшы кабарын силерге акысыз тараткандыгым үчүн күнөөлүүмүнбү? Силерге кызмат кылыш үчүн башка жыйындарды чыгымга учураттым. Алар мени каржылап турушту. Араңарда жүргөндө мукташ болгонума карабастан бирөөңөргө да оорчулук келтирген жокмун. Анткени менин кем карчымды Македониядан келген бир туугандар толукташты. Силерге эч бир нерседе оорчулук келтирбегенге аракеттендим. Дагы да аракеттенем. Машаяктын мендеги чындыгы менен айтайын, Ахая жеринде бул мактоону менден эч ким тартып ала албайт. Эмне үчүн минтип жатам? Силерди сүйбөгөндүгүм үчүнбү? Силерди сүйөрүм Кудайга белгилүү. Бирок мактанган нерселери менен бизге окшошуш үчүн шылтоо издеп жүргөндөргө түрткү бербөө үчүн мен кандай кылып жатсам ошондой кыла берем. Анткени алар жалган элчилер, алдамчы кызматчылар өздөрүн Машаяктын элчилери кылып көрсөтүшөт. Бул таңгаларлык нерсе эмес, анткени шайтан да өзүн жарыктын периштеси кылып көрсөтөт. Ошондуктан шайтандын кызматчылары да өздөрүн чындыктын кызматчылары кылып көрсөтүшсө, бул таңгаларлык эмес. Бирок алар акырында иштерине жараша тиешесин алышат. Дагы да кайталайм. Эч ким мени акылсыз деп эсептебесин. Эгерде ошондой эсептеп жатсаңар, анда мени акылсыз катары кабыл алгыла. Мен да бир аз мактангыдай болоюн. Айтып жатканым Теңирден эмес, акылсыз болгондугумдан улам, мактоого татыктуумун деген бекем ишеним менен айтып жатам. Көптөр адамдык кылып мактанып жатышат. Ошондуктан мен да мактанып коеюн. Анткени силер акылдуулар, акылсыздарга жан дилиңер менен чыдайт эмессиңерби? Силерди кул кылып жаткандарга да, силердикин жеп түгөтүп жаткандарга да, силердикин тартып алып жаткандарга да, силерге менменсинип жаткандарга да, силерди жаакка чаап жаткандарга да чыдайсыңар. Уялсам да айтышым керек, мындай иштерге биздин күчүбүз жеткен жок. Эгерде кимдир бирөө бир нерсе менен мактанууга батынса, акылсыз адамдай айтайын, анда мен да мактанууга батынам. Алар еврейби? Мен да евреймин. Алар ысрайылдыктарбы? Мен да ысрайылдыкмын. Алар Ибрайымдын урпактарыбы? Мен да урпагымын. Алар Машаяктын кызматчыларыбы? Акылсыз адамдай айтайын, мен кызматчыдан да жогорумун. Мен аларга караганда көп эмгектендим, көп жолу жарадар болдум, түрмөгө көп түштүм, көп жолу өлүмдөн калдым. Жүйүттөрдөн 5 жолу 39дан камчы жедим. 3 жолу таяк менен сабашты, 1 жолу ташбаранга алышты, 3 жолу кеме кырсыгына учурадым, 1 күн 1 түн деңизде калдым. Көп жолу сапарга чыгып, дарыялардын үстүндө, шаарда, чөлдө, деңиз үстүндө коркунучка дуушар болдум. Каракчылар, уруулаштарым, бутпарастар, жалган бир туугандар коркунуч туудурушту. Эмгектендим, кыйналдым. Көп жолу уйкудан калдым, ачка калдым, суусадым, көп жолу орозо кармадым, суукка калдым, кийимсиз калдым. Мындан тышкары мага адамдар күн сайын агылып келип турушат. Бардык жыйындар үчүн кам көрөм. Бирөө алсыз болсо, мен да өзүмдү алсыз сезбейминби? Бирөө азгырылса, ал үчүн күйүп бышпаймынбы? Эгерде мактанышым керек болсо, мен алсыздыгым менен мактанам. Теңирибиз Ыйса Машаяктын түбөлүккө даңктуу Кудайы жана атасы менин жалган айтып жатпаганымды билет. Падыша Аретанын кол астындагы дубан башчысы мени колго түшүрүш үчүн Дамаск шаарын кароолго алган эле. Бирок мени чабырага салып, шаар дубалынын терезесинен түшүрүп коюшту. Ошентип мен анын колунан качып кутулдум. 25-бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, өз жүзүңдү Амон уулдарына бур. Аларга каршы пайгамбарчылык кыл. Амон уулдарына айт. Кудай Теңирдин сөзүн уккула. Кудай Теңир мындай дейт: Сен менин ыйык жайым булганганда, Исраил жери кыйратылганда, жүйүт туткундалып кеткенде, дегениң үчүн. Мына ошол үчүн мен сени чыгыш уулдарына мураска берем. Алар сенин жериңе өз кошуундарын коюшат, сенин жериңе өз чатырларын тигишет, сенин жемиштериңди жешет, сенин сүтүңдү ичишет.
Мен Рабени төөлөрдүн жайытына айландырам. Аман уулдардын жерин койлор үчүн жатак жер кылам. Ошондо силер менин Теңир экенимди билесиңер. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: сен кол чаап жер тепкилегениң үчүн, Исраил жерин жек көрүп, чын жүрөктөн кубанып турганың үчүн, ошон үчүн мен өз колумду сага каршы сунуп, сени элдерге талатып тонотом. Сени элдердин арасынан жок кылам, жер үстүнөн атыңды өчүрөм, сени талкалайм. Ошондо сен менин Теңир экенимди билесиң. Кудай Теңир мындай дейт: Маап менен Сейир Жүйүтта башка элдердей эле болуп калды дешкен үчүн, ошон үчүн мен Мааптын капталын анын шаарларынан баштап, жердин асылы болгон анын бардык чегара шаарларынан, Бейт Аешимоттон, Баал Мейондон жана Кириятаимден баштап ачам. Аны чыгыш уулдар үчүн ачып, элдер арасында мындан ары Амон уулдарынын аты аталбаш үчүн, аны Амон уулдары менен бирге чыгыш уулдарына мураска берем. Ошентип Маапты жазалайм, ошондо менин Теңир экенимди билишет. Кудай Теңир мындай дейт: Эдом Жүйүт тукумунан ырайымсыз өч алган үчүн, андан өч алып оор күнөөгө баткан үчүн, ошон үчүн Кудай Теңир мындай дейт: колумду Эдомго каршы сунуп, анын элин да, малын да жок кылам. Аны Теймандан тартып Дыданга чейин кыйратам. Алардын баары кылычтан өлүшөт. Мен Эдомдон өзүмдүн Исраил элимдин колу менен өч алам. Алар Эдомдон менин каарым менен, менин кыжырым менен өч алышат. Ошондо менин өч алып жатканымды билишет дейт Кудай Теңир. Кудай Теңир мындай дейт: Пелиштиликтер өч алган үчүн, түбөлүк кастык үчүн кырып, жүрөгүндө жек көрүү менен өч алган үчүн, ошон үчүн Кудай Теңир мындай дейт: мен өз колумду пелиштиликтерге каршы сунам. Криттиктерди кырам, алардын деңиз жээгиндеги калдыгын жок кылам. Алардан каардуу жазалар менен катуу өч алам. Мен алардан өч алып жатканда, менин Теңир экенимди билишет. 3-чү китеп, 72-чи забур. Кудай Исраилга, жүрөгү тазаларга кандай ырайымдуу. Ал эми мен болсом, бутум тайып кете жаздады, таманым тайгаланып кете жаздады. Анткени ыймансыздардын жыргал турмушун көрүп, акылсыздарга суктандым. Анткени алар өмүрүнүн аягына чейин азап тартышпайт, ден соолуктары да чың. Алар башка адамдардай мээнет кылышпайт, башка адамдардай кыйынчылык көрүшпөйт. Ошондуктан аларды текебердик шуруудай курчап алган, зулумдук аларга кийим болуп калган. Семиздигинен көздөрү чанагынан чыгып кеткен. Алардын жүрөгүндө ар кандай ойлор жүрөт. Алар баардыгын кордошот, жалган ушак таратышат, менсинип сүйлөшөт. Алардын ооздору асманга каршы сүйлөйт, тилдери жер үстүндө басып жүрөт. Ошондуктан анын эли да аларды ээрчип, чөйчөк толо суу ичишет. Алар Кудай кантип билмегиле, эң жогорку Кудай баарын билеби дешет. Ушул ыймансыздар бул дүйнөдө жыргап, байлыктарын көбөйтүп жатышат. Анда мен жүрөгүмдү бекер эле тазаладымбы? Колумду айыпсыздыгым менен бекер эле жуудумбу? Күн сайын өзүмдү бекер эле жараладымбы? Күнүгө эртең менен өзүмдү бекер эле ашкерледимби? Бирок мен ушундай ойлойм десем, анда сенин уулдарыңдын тукумунун алдында күнөөкөр болмокмун. Ушуну кандайча түшүнсө болот деп ойлодум. Бирок бул мага Кудайдын ыйык жайына киргенге чейин жана алардын акыр аягын түшүнгөнгө чейин кыйын көрүндү. Сен аларды тайгак жолго койгонсуң, акыры түпсүз туңгуйукка кулатасың. Алар күтүлбөгөн жерден бүлгүнгө учурап, оор кыйратуулардан өлүп жок болушту. Теңирим, сен аларды түш көрүп жатканда ойготконсуп ойготуп, ой максаттарын талкалайсың. Жүрөгүм күйүп, ичим кайнап бышып жатканда, мен акылсыз элем, түшүнчө эмес элем, сенин алдыңда мал сыяктуу элем. Бирок мен ар дайым сени мененмин. Сен мени оң колумдан кармап турасың. Сен мени өз кеңешиң менен жетектеп турасың. Анан мени даңкың менен кабыл аласың. Асманда мага сенден башка ким керек? Жерде да мага сенден башка эч нерсенин кереги жок. Денем да жүрөгүм да алсырады, бирок жүрөгүмдүн жөлөгү түбөлүк үлүшүм Кудай. Анткени сенден алыстагандар өлүп жатышат. Өзүңдөн баш тарткандардын баарын сен жок кылып жатасың. Мага болсо Кудайга жакындаган жакшы. Кудай Теңирге таянам. Сенин баардык иштериңди жарыя кылам.